Бул жолу козголгон маселелердин басымдуу бөлүгү мектепке байланыштуу болду. Biz büdjetти үнөмдөө максатында ошол керектүү жерлерге мектеп салуу үчүн ар бир депутат өзүбүздүн билген жерибизди көтөрүп атпайбыз маселени. Билим берүү министрлиги жалпы Кыргызстан боюнча маалыматты берсе парламентке бизге кагаз жүзүндө толук шарты менен канча окуучу бар, кандай, ошондо мен ойлойм баарыбызга жеңил болмок. Кыргызстанда 600дөн ашык мектеп жетпейт. Ал 1600 балабакча жетпейт, 250 орындыдан. Bunun баары эсептелгенде ушул 80 миллиард сомду түзөт да. Biz жылына 3 миллиардтан бөлүп берип атабыз. Быйыл 2 миллиард эле, быйыл 3 миллиардка чыгарды. Эгерде ушундай ала турган болсок, 25 жылдын нар жагында да салып бүтө албайбыз да. Ага чейин биздин да окуучулар көбөйөт. Ошондон айтарым, ушул маселени дагы чечишибиз керек. Талас районуна караштуу Арал айылындагы Касымкул Нанаев орто мектеби 100 жыл болду. Ушул бүгүнкү күндө абдан авариялык акыбалда устун менен баягы патологун тиреп коюп окушуп атат. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, ушуга көңүл буруп берсеңиздер суранам. Себеби дегенде жаңы мектептин курулушу 2015-жылы башталыптыр. 90%га жакын иштер жүрүп бүтүп калыптыр. Ушунун 4 миллион каражаты ушу мамлекет тарабынан каржыланыш керек экен. Ушундай маселелерди чечип коюштарды абдан суранам. Ушул быйылкы окуу жылга берсек. Ош шаарында номер 20 мектеп бар, Исак Разаков атындагы гимназия. 10 жылдан бери курулуп атат. Бирок дагы эле бүтпөй атат да ошол мектепчи. Финансы жок болуп атабы, же эмнеден проблема. Мына ушул сыяктуу мектеп көйгөйүнөн бир дагы регион кур эмес экен. Ошол эле учурда мугалимдерди кортуткан жагдайларда көңүл бурууга арзыйт. Мугалимдин жоопкерчилиги бар, ата-эненин жоопкерчилиги каралбай жатат. Бул жерде ата-эненин жоопкерчилигин дагы мына ошол билим берүү министрлиги эске алыш керек да. Мугалимди биз бүгүнкү күнү кор кылып, инфарктка чейин жеткирген учурлар болуп атат да. Мына ушул маселени билим берүү министрлиги көзөмөлүнө алсын. Ар бир мугалимдин мындай бир укугу корголуусу керек. Өзгөчө көңүл бура турган олуттуу маселелердин бири катары жөлөк пул чегерүү маселеси айтылды. 10 жылдап, 15 жылдап кызматта отуруп, элдин канын соруп, балдардын ала турган пособиясын 1 айлык, 2 айлыгыны алмай сайын пособияга киргизбей аткан фактылар толтура. Жерине барып, өзүңүздөр кызматтык иликтөө жүргүзүп, так маалыматты чыгарып, ошол коррупция менен шугулданган кызматкерлердин барын тазалаш керек дагы. Карапайым элдин пособияга өтө турган документтерин жеңилдетилген вариант менен өткөрүп бериш керек. Муктаж болгон энергия берилген пособиянын өлчөмү өтө аз. Бүгүнкү күнгө жооп бербейт. Бюджеттен азыр мына бюджет көбөйүп атат, акча бар. Ошонун каяка кетишин бюджет комитетине алып келгенде азырынча жок экен булактары. Мына ушул булакты да бир карап койсоңуз. Ушул пособияны көтөрүү маселеси. Таш көмүрдөн аксы Алабуккага каттаган жол иштен чыгып бүткөн. Дүйнөдө бир Ооганстандын айрым айылдарында болушу мүмкүн, бирок андай жолду элестетүү мүмкүн эмес. Элдин ушунчалык көкөйүнө тийип бүттү да, ушул нааразычылыкты аябай чоң туудуруп атат жергиликтүү элге. Кочкор райондук ооруканасындагыдай абал башка аймактарда да кездешет. Бул ооруканада дарыгерлердин билим деңгээли менен жаш курагы дал келбей баратат. Кочкор районун билесиздер, бул өтө чоң район биринчиден. Экинчи нерсе, ошол жерде туп больницадагы, инфекционныйдагы, төрөтү дагы баары бир эле жерде. Буларды бөлүү, жаңы технологияларды колдонуп, ошолорду түшүнүп билген дарыгерлердин менен камсыз кылуу керек да. Каракол шаары качан таза суу менен камсыз болот? Бүгүнкү күнү ошол Каракол шаарында бир таза суу ичпей, курт аралашкан суу ичип 2007-жылдан бери аткарылбай, мына ошол көйгөйлөр чечилбей, таза суу менен камсыз болбой келатат да. Ал эми баткен көйгөйүн чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлдеги олуттуу мамиле талап кылынат. Саясий экономикалык жанагы аскерий иштердин баардыгын камтыган Баткен областы боюнча бир эле программа болсо чоң. Анан ошонун аткаруу иш планы болсо. Мартта эмне кылабыз, апрелде эмне кылабыз, майда эмне кылабыз, мисалы. Тышкы иштер министри баардык ошого керектүү министрлер мына биз айтып аткан көчөкү комиссияны курбай эле Баткен областын өнүктүрүү боюнча ушул иштерди кылсак.